Мынакей ат сүйүүчүлөр жылкы көрмандары ошо базар коргон жоон жергесинен ошол сиздер көрүп турган өтө курч улагы тамай былтыр 3 жашында айгырда да жүрүп келген ат сатууга чыгып атат туугандар. Анда эмесе биз эсинен маалымат алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай бир жакшы ат издеген тааныштарга видеону бөлүшүп кетебиз туугандар. Ээсинин айтуусу боюнча улагы өтө тамай экен. Каккан жериңе барат экен, анан тектүү жакшы аттын балдарынан экен. Анда эмесе тууган, ошол боюнча өзүң тактап айтып берсең жакшы болот. Атасынан кичине сөз кылып кошуп өтө элем. Атасы Баткенде жүргөн экен, Атасы Баткенде жүргөн. Атасы Аякс деген ат болгон. Өзүбүз деле жүргөн, бизден кеткен атасы дагычы. Баткенде чабылып, Өзбекстанга $30,000 кеткен ат болгон. Ошонун прямой баласы. Мен бая YouTubeга аз видеого чейин айтып берген маалыматың боюнча мен түшүнүпмүн, значит ал Баткенден чыккан ат окшойт. Биз өзүбүздөн Баткенге кетип, ошондон Өзбекстанга түшүп кеткен ат экен анда. Бизден жүрүп кийин Өзбекстанга $30,000 кеткен ат. Таза кыргыз жылкысы Дакен. Ошондо линия Дакен болуп калат экен да? Таза Дакендерден. Таза Дакен. Гарантиясы менен, далили менен бар бизде. Бар. Улагы, үйүрү 100% гарантиясы менен бардыгы. Үйүрдө каккан жериңе жетип барат. Улакка чабылган, үйүргө коюлган. Бир айыбы ошо үйүрдө жүргөн кезинде атчан барсаң жолотпойт. айдатпайт деген, Айдатпайт. Кичине аңгерак атка бара турган болсоң жолотпойт ошонусу. Жакшы. Неме кылайым, атты кичине ары бери көрсөтөлү да анан аттын калган маалыматтарын айтайлы. Кичине ары бери атты бастырчы эм. Чабылып, оң сол буруп дегендей атты көрсөтөлү экен. Ат кичинерээк ат экен, бирок жерде айылда да тааныгандар бар экен. Ат өтө жакшы ат экен туугандар. Окей. Баягы экинчиге ат издегендер болсо, азыр баягы көп эле биринчи, экинчи болуп аттар дагы бөлүнө баштады, алдыга, аркага депчи. Дал ошол аркага жетелей турган ат экен. Улагы өтө тамай экен туугандар. Болду. Негизинен аттындай жакшы ат экен. Жакшы. Неме кылайм мунун? Жашы Кудай кааласа жаңасы болот да? Жаңасы. Окей. Жаңасы. Жазга жаңасы. Кудай кааласа 4 жаш болуп атыптыр, Атасы дагы 2 асыйында чоңоюп кеткен аттын атасы дагычы. Бойлуу ат. Өзү атасы делечи. Ошо 2 асыйында чоңойгон ат. Кудай буюрса, бул деле бой өсүп берет. Атасынын өзү копиясы. Азыр ушу турушта канча чыгат бою? Азыр ушу турушта бою 1.56. Бою 1.56 чыгат, 1.55тен өйдө. 1.56 чыгып атат. Жакшы. Мындай жетелеп караганга үйдө жошпу, мисалы сугарганда жетелеп мингенден баягы эме аласың. Үйдө жаш бала деле карай берет. Жоштугу жош аябай. Теппей, тиштебейт, вообще аягында да 100% гарантия. Жоштугу жош. Жаш бала деле минип карай береби? Жаш бала деле минип карай берет. Алып качпайт, Жок. Вообще алып качпайт. Ооз деле элпек, жумшак. Путы колу, жебичи, ден соолугу жакшы, Ден соолугу аттай Кудай буюрса, ден соолугу. Путунда тейлеңген жерлери жок? Жок. Тейлеңген жерлери жок. Окей. Колу таза экен туугандар. Таза дыйкандын аты. Таза дыйканчылык менен. Өзүбүздө тайында келген бул бизге. Тайында келгенде өзүнүн айылдан акаман алгам. Немесин алгам. Өзүбүз каралды кышы менен дем алган жок. Кышы менен улакты чаптык, улакта базар коргондо чоң жыйындарга деле жарап жүргөн ат. Жакшы. Кудай буюрса. Окей, туугандар, колдон келишинче жок. Маалыматын алдык. Тарттык. Ат жакшы ат экен. Бияка буруп койчу, аркаларын тартып кой. Сол жака бурсаң. Окей. Аттын 4 казы күчтүү экен болчу. Өзүбүздүн таза кыргыз жылкыдан, Таза кыргыз жылкы. Дакен уруп. Таза Дакендер гарантиясы менен. Жакшы. Кичине ордунда оң сол бур тегеретип коем. Бияка. Жана. Болду. Тууганым, ат жакшы ат экен, бирокчу мага дагы жакты мындай.
аттын баштары, өзүнүн туруштары, өзүнүн алып жүрүштөрү жакшы экен. Эми басын кандай кылып коебуз? Басын деле бир эл көтөрө тургандай кылып, жеңил эле кылып коебузбу же? Басын деле ошо акчага зарык болуп калгандан сатыш керек болуп, жөндө эле кылып коелу деп чечтик. Элге ылайыктуу кылып элечи. Баасын 220 миң сомдой эле. Басы 220 миң сом, а? 220 миң сом. Жакшы. Жөндө эле кылып элечи. Басы билген адамдар болсо алат мунучу. Чочубай эле деген тааныгандар, а? Атасынын кайман атын кандай дедиң? Аякс деген. Аякс деген. Түсү кандай болгон атасынын аты? Атасы деле кудум ушундай болгон. Жерде болгон, а? Жерде болгон. Атасынын кашкасы кичине чоңураак болгон. Мунун кашкасы кичине. Мындай эле кашкасы бар. Атасынын эле өзү бул деле. Болду. Негизинен жакшы ат экен бул дагычы. Бизге 5 келгенде бул шериктерин кымбат баага, жакшы баага сатып жүргөн да, тектүү чуркап жүргөн жылкылар. Бир туугандарынчы. Биздин айылдаш акелерибиз деле жакшы бааларга сатып жүргөн муну. Кыскасы баягы аркага дегендер чочубай алса болот экен да, жерден айландырып алдырганы өзү дагы мындай жапалдаш жоон ат экен. Баягы териси дагы калың ат экен туугандар. Чыдамдуу баягы чоң улактарда деле чоң ат менен жетелеп айландырып алдыра турган ат экен туугандар. Жабандай жоон экен, үстүлөрү дагы толо экен аттын, а? Толо үстүлөр. Окей. Тууганым базарың берсин, жакшы сатып ал. Эгер биз себеп болуп калып ат кимдир бирөөнүн колуна өтүп кала турган болсо, ат барган жеринен берекелүү, жакшы. Азыр кандай жүгүрүп аткан болсо, кийинки колго барып мындан да жакшыраак жүгүрүп, атагы чийкесин элейм. Бирок жакшы ат экен. Айгырда жүргөн экен, а? Айгырда жүргөн, үйдө жүргөн, гарантия анысы. Жакшы, базарың берсин, жакшы сатып ал.